Көпчүлүк адамдар кыргыз тилин айтканда да, баягы биздеги түшүнүктүү тилге айтканда рисковать эткенди жаман көрүшөт. Риск бул бир жагынан келген учурда, иш кылууга келген учурда, бул эр жүрөктүн кылган жумушу болот. Мен баягы жашоо, карапайым жашоодогу тил менен айтканым. Ал эми динибиздеги Аллах Таалага тобокелчилик кылуу дегенде эч качан көпчүлүк адамдын көңүлүндөгү эски калыптанып калган түшүнүктү албашыбыз керек. Ал деген сөз сен Кудайга эле тобокел кылып жашай берчи, жашооң оңолуп кетер деген сөздө бул жерде биз айтып аткан риск жок. Сен эмне менен рисковать этип атасың? Эчтеке кылбасаң эмне менен рисковать эттиң? Сен бирдемке кыл, анда Алла Таала субханала таала айтып аткан тобокелчиликке татыктуу, ылайыктуу тобокел болот. Ал кайсыл дегенде биз жашоого болгон бардык шарттарды орундатышыбыз керек. Жашоого болгон шарттарды орундатууда бул эмне дегенде бизде кыргыздарда мындай түшүнүк бар. Балалуу болгон учурда балабызды алып келебиз да, ата-эненин милдети сүннөткө отургузуш керек экен дейт да, сүннөткө отургузуп той берет. Даң. Хорошо. Анан чоңойгондон кийин баланы үйлөш керек экен дейт. Үйлөйт дагы даң той берет. Хорошо. Анан кийин ата-эненин милдети баланы үй-жай салып туруп бөлүп коюш керек экен дейт дагы, үй-жай салып туруп даң той берет да бөлүп коет. Байкуш ата-эне тердеп, кургап, болгон күчүн жумшап, баланы бөлүп коюп, эми эле тынып отурдум десе, баласы эшикти каап келип, ата унум түгөндү деп келет экен. Эмнеге? Себеби дегенде биздеги динибиздеги болгон тарбиянын эң жакшысы, эң алгач балага жакшы ат бериш керек эле, жакшы адеп бериш керек эле, жакшы билим бериш керек эле, жакшы кесип бериш керек эле. Сүннөткө отургузулуп калса, отургузбай калса бул чоң маселе эмес. Бул чечилчү маселе, кайсыл бир мезгилде. Эгерде ал үйлөнбөй калса, ал үйлөнүп калышы, ал баланын акылы жеткен мезгилде, ал өзү да үйлөнүп, сизди дагы эмне кылып коюшу мүмкүн эле, кошуп өзүнүн белегин кошо тоюн өткөрүп коет эле. Алга үй салып сен кыйналбашың керек эле. Ал үй салуу ал колунан келет болчу. Болгон ошол үй салганга, келинчек тандоого, жашоо турмушун, өзүнүн багытын аныктап, өзүнүн өмүр сүрүү мүмкүнчүлүгүн жөнгө салууда зарыл болгон ресурсту биз колуна карматкан жокпуз. Эгерде балада билим болсо, эгерде балада жөндөм болсо, балада абдеп ахлак болсо, балада кесип болсо, анда эртеңки күнү ал келип атасынын эшигин какпайт эле, ата менин унум түгөнүп калды деп. Вот көрдүңүзбү? Мына ошондуктан биз эмне кылабыз дайыма? Иш туткан мезгилде иштин тескерисин тутабыз дагы, анан Алла тобокел кылабыз. Ошол мен жанагы айтып аткан биринчи варианттагы кыргыздар эмне кылышат? Кудай Таалага тобокел кылдык, могул жерден Кудайга түштүк, могул жерден жер алдык, бул жерге үйүн салдык, бул жерге бөлүп койдук, эми мына Кудай ушу милдеттен кутулдук деп качтымды чечкенде, кайрадан атасын келип туруп тынчын алат дагы, ата, менин жашоом оордоп атат, Россияга кетсем окшойт дейт. Анан Россияга макул, анда сен барып келсең барып кел дейт дагы, анан кийин келинди алып калат дагы, баланы жиберет. Анан кийинки проблема менен силерге айтпаймын, ал силер жакшы билесиңер. Андан кийин тобокел дегенде эч качан биздин шариятыбыздагы маселе эмнеге токтолбойт? Жөн гана адам отуруп алып туруп, же үйүндө, же мечитте, же кайсы бир жерде отуруп алып туруп, Кудай Таалага берилип алдым, мен Кудай Тааладан сурасам, анда Кудай Таала мага бербей койбойт деп, анын себебин жасабастан туруп, тобокел кылып Аллах Таалага таянып алуу, бул сокур тобокелчиликке кирет. Чыныгы тобокелчилик дегенде сага зарыл болгон турган, мүмкүнчүлүгүңдө жеткен келген кадамдардын бардыгын жасап бүткөндөн кийин, анан кийин сен эмне кылгын? Анан тобокел кылгын Кудай Таалага. Ошондон кийин да ишке ашпай калса, ал сенин тагдырыңдагы нерсе. Бирок жасабай күтүп отурганга караганда сен жасап туруп, бул көпчүлүк адамдардан, тажрыйбалуу адамдардын айтканына караганда, ар бир жолку жасаган ишим мага зыян алып келген болсо дагы пайдасын калтырып кетти деген сөз айтышат. Болуп жүрөсүздөр, себеби дегенде сиз тажрыйба аласыз. Сиз үйрөнөсүз. Мен мурдагы алган планым боюнча, мурдагы койгон өзүмдүн максатым боюнча туура эмес максатты коюп алгандыгымды акыркы көзөмөлмөмдө болсо дагы түшүнөсүз дагы, сиз багытыңызды өзгөртүүгө эмне кыласыз? Чечим кабыл аласыз. Бул сизге эмнени үйрөтүү дегенде, жок, кадам жасоодогу келген кайсы бир жердеги туура эмес тандоонун натыйжасында келип чыккандыгын сиз түшүнөсүз. Караңыз. Анын үстүнө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан түздөн-түз өзүнөн таалим алган, тарбия алган Умар ибн Хаттаб радыйаллаху анху бир күнү келип, Иракта
жок, Иракта эмес, Мединада мечитке кирсе бир топ адам, ушунчалык адам не кылып отурган болот, ибадат кылып отурган болот. Карасаң намаз убактысы эмес. Мечитке кирсе толтур адамдар отурат. Не кылып отурасыңар десе, Кудай Таалага биз зикир кылып, тобокел кылып, Кудай Тааланын өзүнөн суранып, анын рызкысынан, бир мүмкүнчүлүгүнөн күтүп отурабыз жакшылыктарды дегенде, бул Алла Таалага болгон тобокел эмес, бул Алла Таалага болгон кайрылуу эмес. Бул Алланын астындагы болгон эң бир жеткен жалкоолуктун көрүнүшү. Чыккыла деп кылычы менен кубалап чыккан. Бул тарыхта жазылуу нерсе. Эмне үчүн кылычы менен кубалаган? Себеби дегенде силер барып жер казбасаң, иш кылбасаң, ошол келе турган ырыскынын бир себебин аткарбасаң, асмандан сага бышкан алма түшмөк беле деп эмне кылган? Мына ошол эмгек, бул жашоонун булагы катары эмне биздин динибизде айкын көрсөтүлгөн жерлердин бири дагы ушул. Бул значит биринчисинде Аллага таквачылык кылып, Алла Таалага ишенип, Алла Таалага моюн сунуп жашоо, бул рызкынын алгачкы кепилдиги болсо, экинчиси бул Алла Тааланын өзүнө тобокелчилик кылуу. Бардык себептерди алгандан кийин Кудай Таалага колуңузду жайып туруп, Кудай Таала өзүң ушул ишиме береке бергин. Мен сага өзүңө таяндым, мен өзүңө сүйөндүм. Мен колумдан келгенин жасадым, а сен болсо жакшылыгыңды бергин деп эмне кылуу? Тобокелчилик кылуу.